Кайсы малда отуруш керек буну? Мына октябрда бир кар жайт да, бир кар, анан бул үшүбөйт. Суук болбосо. Анан кар жаанып кайра эрийт, анан кар жааганда кайра да бир 15 күн теребиз. Суук болгончо. Анан суук болуп азыр айтып берем. Суук болуп эметет, анан малина бүтөт, малина бүткөндөн кийин муну биз чабабыз. Ошол чапкандан кийин анан кайра бир октябрдын 20-ларында күн ачылат. Ошол моментте тиккен жакшы да. Бир кар жаап, бир жаан жаап, жер жумшак болгондо айдап тиксе жакшы. Ошол моментте кармаш керек да. Жаңы менде 1 гектар жерим бар. Жөн эле жатат. Мен малина тигип койсом деп ойлонуп аткан кишилерге бир жолун кандай кеңеш берип кетесиңер? Мисалы үчүн 1 гектар жерин ошол октябрь айы айдатып туруп, если мына октябрдын башында мен айтып берейин. Октябрдын башында жаан жаабаса, күн жаабаса, эчтеке болбосо, сугарсын жерин. Жерин сугарып туруп айдасын трактор, потому что трактор мояка кирбейт катуу жерге. Жаан жай элек жер эме катуу деп. Трактор айдай албайт. Ошол поляны сугарсын жашынакай. Жана беде сугарганда эле сугарышсын. Бүттү, анан кургаардын астында өстөр көрүп турат да дыйкандар. Көрүп анан бүттү трактор айдатып салсын. Эме 15-теринде же 17-силерине даярлап койсун. Рассадан алып барып эле всё лунканы жасап коет. Трактор менен чыйдырат. Между малина менен тигил экөөнүн ортосуна 2 метрден койсун, потому что биягын арык түшөт, тиягын арык түшкөндө эле экөөнүн ортосу өзү эле кичирейип калат. 2 метрден кылышсын. Баары эле жерин аяп 1 метрден кылып алат. Анан ортосуна баса албай калат да элдер. Ортосуна баса албайт, биягы арык болгондо эле көрүн, жылып атат. 2 метр жылат. Элдер тиги жерим көбүрөөк түшүм алам деп эле анан ошентип кыйналып калышат. Ал тыкыз кылганда малина болбойт. Малинанын кененди жакшы калайт. Даже мен 2 жылдан бери байлабайм, момундай ал бош кой бердим. Былтыр тим эле аябай жакшы болуп төгүлгөн. Быйыл айтып атпайм, кичине суудан өксүдүк, өзүбүздө туура эмес иш кылып алдык. Малина момундай өскөндө мен малинанын түбүн окучивать этип, трактор менен колдон эригип, анан меники быйыл начар болуп калды. Кичине атак былтыр аябай жакшы берген. Мен Кудайга шүгүр ушул эле жерден момундай эле бутубуздан турдук да. Эми жаңы математикасын өздөрү эле эсептесе эле чыгат. Мени баары эле билет, что мен кайта күздө эле мен ошол бияктан чыкпаган малина күздө мен рассададан эле утуп кетем. Рассада тим эле сурагандар толтуруп, Өзбекстандан бери чалып атышат. Күндө малина черезен малина 800 килограмм сатып атсаңар, анан тышкары көчөт сатылып атса, Кудайга шүгүр. Нормально түшөт. Салкын эже, ошол жанагы теманы кайра козгоп кетейин. 1 гектар жер. Көктөрдү карачы булар. Мына буша элек. Мына көктөрүн карагылачы. Тим эле толтура. Булар эми жанагы сентябрь, октябрга байлай турган. Сентябрь, октябрга чейин барат. Толтура мына. Любойун көтөрсөңөр толтура, любой. Мына астынан бери. Мына карачы буларды. Олар бышканча да канча эме бар, убакыт бар. Салкын эже жанагы эмени ким могул кызым жеболчу? Жейбиз да азыр бир убакыттап жейбиз. Жана суроомду уланткым келип атат. 1 гектар жерим бар. Мен октябрда жанагынтип сиз айткандай советиңиз менен сугарып туруп айдайт да. Ооба. Айдап туруп андан кийин 2 метр аралыгында көчөттөрдү отургузат. Анан кайсы сортту тандаса десеңер, ушул эле местный эле жакшы да туурабы? Биздин эле местный тетиги өлкө чет мамлекеттен келип жана мапема, балеке, салкеттеги малина жанагы полькалар. Билбейм, мага вообще жакпайт алар. Мага могу эле жагат. Бул аябай чыдамдуу экен, суукка да чыдамдуу, баардык жагына бир кар жаагандан кийин да үшүбөйт тим эле. Кайра тим эле кычырап малина сонун болот тим эле аябай. Эми ушул сортту отургузгандан кийин дагы кандай жолдору бар? Эми муну олтургузат. Биринчи лунка чыят, жашынакай трактор мененби же кол мененби, канча сотук олтургузат, аны 1 гектарда тяпка менен чаба албайт. Трактор менен азыр баары эле техника көп болуп калбадыбы? Техника менен чыйдырат жашынакай калып. Алардын өздөрүнүн бүт эмелери бар, тиги тракторлордун. Ошо менен чыйдырып, анан лунканы чыйгандан кийин 40 сантиметр, 50 сантиметр аралыгы. Биягы 2 метр? Биягы 2 метр между малинаны тиккенде. Жанагы
рассададан алып барып саят го, ошону бирөөнү сайдыңбы, анан экинчисин 40 болду. 40 сантиметр. Анан 20 сантиметр, 30 сантиметр болбойт. Ал өтө жакын болуп калат. 50-40 нормальный. Ал бул өзү эле анан токой болуп калат экен. Өзү эле. 40 сантиметр отургузгандан кийин, отургузганда ошо октябрь айы болуп атпайбы? Ооба. Кышка ошо боюнча эле калтырып коюш керек. Калат, ошо боюнча Эчтеке калат. жаппай, эчтеке байлабай. Жок. Ал биз бунун баарын чабабыз да. Ал только эле сөңгөктү алат. Кичинекей эле сөңгөк мындай үстү. Анан тияк тамыр. Тамырды эле жапканда жакшылап салат, тамырды салганда топурак менен окучуйт этип кетме менен анан буту менен басыш керек. Чтобы тамырга аба киргизбеш керек. Аба кирип эмесе, шама кирсе каар мустак да тамыр үшүп калат. Анан басып туруп кайра тиги малинаны кичинекей кылып туруп окучуйт этип туруп түбүн отоп түптөп коюш керек. Картошка түптөгөндө эле түптөп коюш керек. Баягы сөңгөктү жаппаш керек үстүндөгү. Ал ачык турат, а малинанын түбүн отоп өйдө жаап коюш керек. Биринчи бутуң менен басып, анан кайра тиги тряпка менен окучуйт этип коюш керек. Болду, проблема жок. Бүт ошойдон кышыбой жатат. Анан эрте жазда эле өзү кылтып чыга берет акырын. Чыга бергенде ошо жылы түшүмгө расчет кылса болобу же? Ошол жылы түшүм сразу бербейт, сразу. Могу августта башталат аныкы. Август, сентябрларда башталат. Биринчи отургузгандан кийин. Биринчи отурганда ушундай акырында биринчи ветка, экинчи ветка берет. Анан тияктан побегтер чыгат, алар успеть этпей калат да, чынын айтканда. Биринчи жылы көп түшүмгө расчеттош керек экен, кичине мындай тергенге эле мындай. Анан ошо биринчи жылы только түбүнө чөп өстүрбөй отоп туруш керек малинаны. Отоп, жанагындай жакшы тооктун эмелери болсо берип, если жер семиз болсо өтө деле удобрениянын кереги жок. Өтө деле кыктын кереги жок. Кыкты чачканда жөн эле чөп чыгат. Андан көрө азыр мына бардык эмелер бар. Агрого барышса толтура түшүндүрүп айтып берет. Жана димофос менен мага ошол жанагы черный жемчуг аябай жакты. Мен Кудай буйруса ошолордон колдоном. А так кык колдонбойм. Тооктун эмесин колдоном деп атпайсың арабай. Эми аны быйыл колдонойн деп атам. Башы көрөйүн деп атам да. Биякта колдонгон балдар бар, ошолордон көрүп мен да аябай кызыгып атам да. Биринчи жылы түшүмгө көп расчеттобойбу? Ушу Жок, биринчи. Аркы жылкыга. Ал ошол биринчи жылы бир эле отоп койбойт, муну деген 3-4 жолу. Ортодон чыккан чөптү рыхление кылып туруш керек. Колу менен болобу же жанагы культиварка алышабы, машинка алышабы, өстүрүл же мини тракторлер барбы, мен эми айта албайм да. Мини трактор менен ортолорун отоп, чекелерин отоп, чөп чыгарбай, малинаны аябай жакшы отоп, карап, жакшылап сугарса, экинчи жылы түшүмдү тим эле төгүлүп алат. Экинчи жылга прибыль алам. Ооба. Жакшы сатсам болот деген расчет кылса болот экен. Биринчи жыл жалаң эмгек алыш керек экен. Ошо силердики канча жылдан бери ушул малина турат биякта? Меники быйыл 9-жыл. Тура берет экен да? Иә. Тура берет экен да? Жок, бул 9-жыл мен мындайм да. Рассада сатканда жанагындай крупный келгенде мына могул картанын баарын ал, мага дүңүл акчаны бер деп коем, болду. Оптом эле келишип каласың. Анан мен санабайм, бирден санабайм, эметпейм, бу жерде канча чыгат ошонуку. Мага берет $7,000, $10,000 алам, болду, башым оорубайт. Эчтекеге. Ар бирин эсептеп эметип отурбайсың. Жок. Ашык алып кетсе алып кетет. Ой, алсын, ошого буйрусун. Ал өзү рахматын айтат. Кайра мага тортун көтөрүп келет, гүлүн көтөрүп келет, жаңы жылы эже. Тимеле аябай лишний көп алдык деп. Баягы намаз окуган балдар калп айтпайт экен да. Алар сразу рахмат айтышат. Кудайга шүгүр. Нормально. Ала берсин, биздин кыргыздын жигиттери иштесин аябай. Молодцы, азыр баары. Бизнес өнүгүп атпайбы? Элдин баары өтөп атат. Азыр элдин баары өтүп атат жерге. Мына өзүбүздүн жерде эле иштесек болот экен да. Өзүбүздүн эле зачем тетиги мына Казакстан чалып атат тоже. Акырын басып дагы. Келип алып кетсек болобу деп. Расада бересизби дейт. Берем дедим, кел дедим. Биз сиздин биринчи видеоңузду YouTubeга чыгардык. Комментарий көп деп жаздык. Анан сизге кээ бирлер бирок мен описанияга телефон номериңизди жазгам. Көп кишилер дагы көрбөй калып, описанияны көрбөйт экен да. Анан телефон берилечи деп сурай берет экен да. Негизи урматтуу көрүүчүлөр, описание, YouTube'дун описаниясы болот. Ошол жерге мен телефон жазам да, негизи. Кайсы видео чыгарбайын, ошол жака всегда. Мына могул голландский малина.
Сизде азыр кандай суроолор менен көп чалып атат, Салкын эже? Эмне деген суроолор, эң самый актуальный суроолор эмне болот? Чалар ошол менен. эмне бересиз, кандай витаминдерди бересиз дейт. Эң ошол. Эң ошол интересно. Анан сизди көрдүк, ушул рахмат ушундай жашка чыгып, ушинтип иштетип, полияны иштеткениңизге дейт. Анан келип көрсөк болобу дейт. Ой, келгиле айланайын, келгиле, көргүлө дейм, баарын келе бергиле. Экскурсия кылып берем деп. Ооба, алар көргүлөрү келип атат да, көпчүлүк ушул малиналарды. Келип көрө бергиле дедим. Адам өз көзү менен келип көрмөйүнчө. Анан көп рассада сурап атышат. Рассада. Оштон бери, Жалал-Абадтан бери чалып атышат. Силер азыр мисалы үчүн азыр рассада бербейсиңер да, силер Жок. кайсы малда рассадан сатасыңар? Айтып атпайм, Октябрда эле сатасыңар. Октябрда. Азыр броньдоп аткандар бар да, броньдоп салышты уже силерден, Эми брон деле эми, билбейм, кимиси биринчи келип, кимиси колума акча берсе, ошого сатып берем, мага брон кылбайм андай деле, потому что задаток берип мисалы үчүн, мына могу картаңарды мен алам деген. Задаток берип келсе, пожалуйста, берем. Базар жок. Берем, пожалуйста, анда. Ол ушул эме жанагы. Ол голландский малиналар. Айтып атпайм, биздин кыргыздар буту көп эле элдер бутунан турду. Көп эле элдер. Азыр жакшы болуп калды. Жакшы болуп калды, мурунга караганда. Мына көп элдер иштетип атат мынакей.